БК медиа каналынан пайдалуу кеңештер. Азыркы учурда ар бир кожойкенин ашканасынан күрүчтүн түрүн табууга болот. Андан жасалган тамактардын түрү да арбын. Ал эми организмге болгон пайдасы чексиз. Күрүчтүн организмге тийгизген пайдалуулугу илгертен эле белгилүү. Бул азык алгач Азия өлкөлөрүндө гана колдонулуп, кийин өзүнүн керектүүлүгү менен дүйнөнүн бардык өлкөлөрүнө тараган. Бүгүнкү күндө күрүчтүн 20га жакын түрү белгилүү. Сырттан келген жалтырак өңдүү таза ак күрүч дээрлик организмге эч кандай пайда алып келбейт. Анткени анын сырткы келбетин кооз көрсөтүү үчүн ар кандай кошулмаларды кошушат. Ошондой эле аны күндө колдонсо кант диабети, жүрөк кан тамыры оорулары жана гиповитаминозго алып келиши мүмкүн. Ошондуктан өзүбүздүн дыйкандардан өстүрүлгөн күрүчтөрдү колдонуу зарыл. Медиктер жана диетологдор күрөң күрүчтү колдонууну сунушташат. Күрөң күрүчтүн курамында 80% адамдын организмине керектүү минералдык заттар жана татаал углеводдор бар. Б тобунун витаминдери организмде жетишсиз болгон учурда тери менен тырмактын абалын начарлап, чачтын түшүүсүнө алып келет. Ал эми дал ушул Б витаминдери күрөң күрүчтүн курамында камтылган. Күрүч витаминдерден сырткары өз курамына адамдын организмине керектүү бир канча микроэлементтер жана минералдарды камтыйт. Анын курамына кирүүчү дагы бир зат бул лецитин. Лецитин баш мээнин иштешин жакшыртып, нерв системаларын бекемдейт. Бул дан азыгынын курамындагы крахмал кандагы глюкозаны толуктап, диабет менен ооругандардын канындагы кантты жөнгө салат. Медицинада тамак сиңирүү системасы бузулган учурда жана ич өткөктө күрүчтү дары катары сунушташат. Күрүчтүн дагы бир пайдалуулугу адамдын организмине түшкөн зыяндуу заттарды өзүнө сиңирип алып, токсиндер менен шлактарды айдап чыгат. Күрүч узак убакытка созулган катуу оорудан кийин тамакка болгон табитти калыбына келтирип, уйкуну нормалдаштырат. Бул дан өсүмдүгүнүн курамында туз жок болгондуктан, ал организмдеги тузду сүрүп чыгаруучу дары каражат катары колдонулат. Ошондуктан дарыгерлер күрүчтү жүрөк кан тамыр ооруларына жана бөйрөк оорулары менен жабыркагандарга сунушташат. Америкалык жана япониялык окумуштуулардын аныктоосу боюнча, күрөң күрүчтү көп колдонгон Японияда башка өлкөлөргө караганда жүрөк кан тамыр оорусунан жабыркагандардын саны аз. Ал эми күрүчтүн кайнатмасын суук тийгенде, температура көтөрүлгөндө жана тамак ашка ууланган учурда колдонсо болот. Күрөң күрүчтө аллергия чакыруучу зат жок болгондуктан, аны аллергиялык реакцияга жакын адамдарга сунушташат. Көкүрөктөгү какырык менен бирге зыяндуу заттарды алып чыккандыктан, күрүчтүн кайнатмасын бронхит жана астма менен ооругандар колдонушат. Күрүч эң сонун заара кубалоочу каражат жана бөйрөк табарсык ооруларына жакшы жардам берүүчү азык. Күрүчтү тез, бирок орточо талап менен колдонгон учурда нерв системасынын ишин жөнгө салат. Күрүчтө өзгөчө аял затынын организмине керектүү касиеттер бар. Ал кош бойлуу айымдардын түйүлдүгүнүн жакшы өсүшүнө таасирин тийгизет. Мындан тышкары, эмчек эмизген эненин сүтүнүн сапатын жакшыртып, наристенин организмин бекемдейт. Күрүчтүн жардамы менен организмди тазалоо. Күрүч менен организмди тазалоо учурунда төмөнкүлөрдөн баш тартуу зарыл. Алар спирт ичимдиктери, туз, ачуу, майлуу жана туздалган азыктар. Бул учурда алсыроо баш айлануу болушу мүмкүн. Ошондуктан тазалануу убагында рационго мейиз, жаңгак, бал жана кургатылган өрүктү кошуу абзел. Организмди тазалоо үчүн 1 же 2 кашык чейке жууп тазаланган күрүчтү күнүгө эртең менен ачкарын аябай майдалап чайнап жеш керек. Чейке күрүчтү жеген соң 2-3 сааттан кийин гана тамактануу шарт. Ал эми рационуңуз адаттагыдай эле улана берет.
Бирок кечки тамакты кечки саат 6-7ден кийин ичпөө зарыл. Бул ыкманы колдонгондон тартып организм керексиз заттардан тазалана баштайт. Мындай тазалануунун бир курсу 10 күн. Экинчи жолу кайталоо курсу 40-60 күндөн кийин. Күрүчтүн зыяндуу жактары. Көпчүлүк аймакта күрүчтүн ак түрү тараган. Мына ушул ак күрүчтү көпкө чейин сактаганда өз касиетин жоготуп, курамындагы пайдалуу заттар азаят. Мындай күрүчтү көп колдонгон учурда кан басым көтөрүлөт. Күрүчтүн дагы бир терс касиети бул мырзалардын эркектик дараметин түшүрөт. Ак күрүч кант диабети менен ооругандарга сунушталбайт. Ошондой эле өнөкөт ич катууда күрүчтү колдонууга болбойт. Гречка дүйнөгө дан азыктарынын канышасы катары таанымал. Бул азык өзгөчөлүгү, даамдуулугу жана негизгиси ден соолукка тийгизген пайдасы менен белгилүү. Гречканын курамындагы кальций сөөктөрдүн, тырмактын жана чачтын сынуусуна каршы күрөшөт. Калий кан басымдын деңгээлин сактап турат. Ал эми магний ашыкча салмактан жана депрессиядан сактайт. Башка дан өсүмдүктөрүнө караганда гречкада аз санда углевод болгондуктан ал кант диабети менен ооруган, семирүүдөн жапа чеккен жана кары картаң адамдар үчүн өтө пайдалуу. Ревматизмде гречка диетасына отуруу оң натыйжа берет. Гречка даны муундардагы ооруну басаңдатат. Сыздооктоо же теринин башка ооруларында да гречка даны жардамга келет. Алгач гречканы кургак казанга бир аз кууруп аласыз. Андан соң майдалап, бир аз суу кошуп ботко жасайсыз. Боткону маселе жаратып жаткан териңиздин айланасына 20 мүнөт коесуз. Варикоздун, геморройдун алдын алуу үчүн гречка боткосун көбүрөөк жеңиз. Гречка иммунитетти бекемдеп, мээнин иштешин жана жалпы эле кан айланууну жакшыртууга жөндөмдүү. Гречка диетасы. Кечинде гречканын үстүнө кайнак суу куюп коесуз. Эртең менен даяр болот. Кайнатуунун туз же башка татымал кошуунун кереги жок. Гречканы эртең менен ач карын жеп, артынан майсыз кефир ичип алсаңыз жетиштүү. 1-2 жумалык гречка диетасынан кийин бир канча килограммга чейин салмак таштоого болот. Гречканы балык, сүт, кайнатылган жумуртка менен жегенде анын пайдалуулугу артат. Анткени бул азыктагы белоктор гречкадагы белокту толуктап турат. Ал эми эт менен гречканы кошуп жегендин кажети жок. Гречкадагы темир этте дагы көп. Экөө кошулганда организмге сиңиши кыйындайт. Гречканы жашылчалар менен жеген жакшы, айрыкча капустанын ар кандай түрлөрү менен. Мындай учурда организм витаминдер менен жакшы камсыздалат жана организмге ашыкча күч келбейт. Бул азыкты мүмкүн болсо жумасына 2 жолу кечки тамакта жеп туруу керек. Гречка кайнаган суу өзүнө бул азыктын бардык пайдалуу заттарын сиңирип алат. Андыктан гречка кайнаган сууну төкпөгөнгө аракет кылыңыз. Гречкадан 2,5 эсе көп суу куйган болсоңуз, бул идеалдуу пропорция болуп эсептелинет. Косметологияда майлуу безеткиге жакын беттерди тазалоодо төмөнкүдөй маска колдонулат. Гречканы майдалап талкан кылып аласыз. 2-3 чоң кашык гречка талканына бир аз бал жана 1-2 чоң кашык кайнатылган суу кошуп аралаштырасыз. Коюлугу каймактай болгон аралашманы бетиңизге сүйкөп 15-20 мүнөттөн кийин кайнатылган жылуу суу менен жууп саласыз. Мындай маска жумасына 1 жолу жасалат. Пайдалуу кеңештер, кызыктуу маалыматтар биздин каналда. Каналга катталып биз менен бирге болуңуздар. Көңүл бурганыңыз үчүн чоң рахмат.